светтик өлкө деген бир түшүнүк бар да агай. Светтик деген бизге саясаттын аркасы менен, социализмдин аркасы менен келип калган түшүнүк. Философсуз. Философия менен ислам мындай карама каршы келип калбайбы? Философия менен дин экөө бири-бири менен өтө тыгыз байланышкан. Сиз чындап эле ушул Курандын Аллахтын сөздөрү экендигине мындай философ катары ишенесизби? Куран пайгамбар өлгөндөн кийин 200 жылдан кийин текстке түшкөн. Критика айткандай нукта мен түшүнүп атам да. Кыяз мындай да, немени бурбаш керек эч качан сөздүчү. Илим деген бул күмөндөнүүдөн, шектенүүдөн негизделет дейт да. Илим постору бар, илим менен иш кылган. Бирок илимдин эмне экенин түшүнбөйт да, мен ачык эле айтайын да. Араб кулдар деп, анан теңирчилер деп Эми бул жерде бири-бирин түшүнбөстүк. баян айтып аткан алымдар исламды канчалык деңгээлде сабаттуу жеткирип атат деп ойлойсуз? Кайсы жерден билим алган, кандай аалымдын колунан окуган, Кыргызда чубак ажы башкача кабыл алынат да. духовный же болбосо руханий лидер болууга дагы мүмкүнчүлүгү бар эле. Кыргызстанды дават сактап калды деген түшүнүктөргө Жакшылык жолго түшүүдө даваттын дагы өзүнүн орду бар. ар кайсы режимдин тушунда ар кайсы идеологияны айтып эле ушинтип келатышат да. Демократиялык идеология өзүн актаган жок деп койсок да болот. Президент Садыр Жапаров кээде мындай мечитте отурганын, Ташиевдин намазда отурганын көрүп калабыз. Бул проблеманы мынауга алып келип такаш керек. Светтик. Садыр Жапаровдун катышуусунда Токмокто мына Ислам академиясы ачылды. Бул академиянын ачылышын мен колдойм. Исламга каршы келген ушул казино маселесиндеги анын принциптерин, Мен көз карашым тескери. Карама каршы. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонууга каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассалому алейкум урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги маектешүүбүздү, пикирлешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Кезектеги каарманыбыз менен, коногубуз менен тааныштырып койсом, Нур Саралаев, кош келипсиз. Ассалому алейкум. Рахмат. Мен тааныштырып коеюн дароо эле. Нур Саралаев агайыбыз Улуттук илимдер академиясында философия институтунун директору. Философия илимдеринин докторусуз, профессорсуз. Мен туура эле айттым, Туура. Сизди эми мындай мен ушул Улуттук илимдер академиясында саясат таануу жагында дагы аспирантурада бир аз окуп калдым. Сиздин насааттарыңызды дин боюнча, ислам боюнча билем. Ислам дини боюнча, Кыргызстандагы ислам боюнча, муфтияттын иши боюнча, мазхабтар боюнча, мусулманчылык боюнча суроолор бар. Ошону дагы аралаштырып суроо берейин деп атайын камдагам. Уруксатпы бергенге? Рухсат. Мына бул светтик өлкө деген бир түшүнүк бар да, агай. Анан светтик өлкөдө ар бир инсан өзү каалаган динди карманууга же карманбай коюуга же бул өмүргө байланыштуу, жашоого байланыштуу өзү сезген, туйган дүйнө тааным менен жашаганга акысы бар. Ошону светтик деп айтабыз деген ушундай түшүнүк бар да. Анан кийин ушул светтик Кыргызстанда 4000ден ашуун диний уюм бар экен. 4000ден ашуун, бир эле мусулман эмес. Анан негизи бул өзү нормалдуу элеби, сиз кандай ойлойсуз? Саламатсыздарбы? Урматтуу көрөрмандар, угармандар. Бүгүн биздин коомдогу эң башкы оору маселелердин бири бул дин болуп эсептелет. Эми биздин ата-бабалар бизге чейин кандай болгон? Биз жакшы билебиз. Динге ишенсе дагы социализм мезгилинде ишенип, диндик салттуулукту карманып, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ошо ишенимди тутууга, анан Курандын постулаттарында, хадистин постулаттарында жазылган
нерселерди күн сайын жүрүш турушунда, отурганында, тамак ичкенинде, сүйлөгөнүндө аткарып келген. Дин бул өзү жаңы нерсе. Динге мынча жыл болду дейбиз, тигинче жыл болду дейбиз. Бу диндин башталышы мынау христианство менен, юдаизмден, андан кийин эле 7-кылымда ислам. Ага чейинки элдерде дин анчалык болгон эмес. Мисалы, ошол эле гректерди алалы. Биз туу туткан цивилизациянын чегине жетти деген, ошолордо дагы бир кудайга сыйынуу деген жок болгон. Аларда отко сыйынуу, шамалга сыйынуу, ааламга сыйынуу, жана башкаларга сыйынуу болгон. Муну биз бутпарастык деп айтып жүрөбүз. Бирок ошол бутпарастык же болбосо мындайча айтканда биздин тилибизде теңирчилик деле уланып келе жатат да. Бу дин деген сөз латын, грек тилинен которгондо бул байланыш деп которулат. То есть адам менен кандайдыр бир күчтүн ортосундагы байланыш, ишеним. Динди эң биринчи жолу өзүнүн китебине жазган гректердин, анан римляндардын тарыхчысы, ой жүгүртүүчүсү Цицерон болуп эсептелет да. Эми маселе, сиз светтик жөнүндө айтып атасыз. Светтик деген сөз барлык мамлекеттерде эле жок. Мисалы үчүн арабтарда светтик деген жок. Европа мамлекеттеринде светтик деген жок. Светтик деген бизге мына саясаттын аркасы менен, социализмдин аркасы менен келип калган түшүнүк. Светтик мамлекетпиз деп жогору жактагылар дагы, төмөн жактагылар дагы өзүнүн оюна келгенди жазай бербеш керек. Светтик деген сөздүн аркасын көпчүлүктөр эркиндүүлүк менен байланыштырып жүрөт. Биздин баш мыйзамыбызда светтик мамлекет деген жазылып калган. Светтик деген түшүнүк бүгүн орусча айтканда злоупотребляется. Кыргызчасы кандай болот билбейм. Өтө бурмалоо, ашепке менен пайдаланат да. Светтик деген сөздү мындай түшүнүш керек. Мамлекет менен динге ишенгендердин ортосундагы бир мыйзамдашылган келишим, договор деп түшүнүш керек. Мисалы, бизге мамлекет ишенимди берди. Каалаганыңда ишен. Бирок мамлекеттик саясатка кийлигишпе деп. Мына ушул жерде бүгүнкү күндөгү исламдын өкүлдөрү ачыктан ачык эле мамлекеттик саясатка кийлигишип аткандарын көрөбүз биз. Дагы мына 3-4 жыл болду токтоп калганы. Бирок билебиз да убагында ачык эле чыгып, ачык эле кийлигишип калган. Билимге, билим берүүгө, тарбиялоого кийлигишип атат. Мисалы үчүн ыйман сабагы, ал сабагы, бул сабагы депчи. Бирок билим берүүнүн өзүнүн мыйзамы бар. Ошонун чегинде кандай саясат болот, кандай тарбия болот, кандай ыйман берет, аны билим берүүнүн мыйзамдары чечет да. Ошон үчүн мен ойлойм, айтып келем, бул светтик дегенди
ашепке колдонбоо керек. Ашепке колдонбош керек. Кийлигишпеш керек. Мисалы үчүн динге ишенгенден кийин диндин принциптеринин тегерегинде гана жүрүшүң керек. Анан мамлекет өзү светтик болгондон кийин диндин проблемасына кийлигишпеш керек. Эми бүгүнкү күндө ислам бизде кандай? Ислам бизде кандай? 7-кылымда пайда болгон. Кыргызстанга 14-кылымда келген дейт, 11-кылымда келген дейт. Араб халифатынын аркасы менен бу элден мурун мына бареке бизге коңшу мамлекеттерге келип, анан кыргыздарга таркаган. Кокон хандыгынын мезгилинде ислам динине кирүү, ислам дининин принциптерин сактоо өтө күч алган мезгил болгон. Себеби дегенде Кокон мамлекетинин түзүлүшү, хандыгынын түзүлүшү, аны жүргүзгөн иштери исламдын чегинде болгон да. Эми бүгүн ислам диндин баарын мен айткым келбейт. Мен исламдын өзүн айткым келет. Мен ислам болгон жердеги мамлекеттин баарын көргөн кишимин. Ошол эле Меккеде, ошол эле Мединада, ошол эле Иорданияда, ошол эле Турцияда, ошол эле Иранда барлыгын көргөм. Менин кызыкканым бу дин буларда кандай? Ислам дини. Ислам дини буларда кандай? Ислам дини бизде кандай? Алардагы ислам менен биздеги исламдын айырмасы асман менен жердей. Бүгүнкү күндө ислам бул идеология. Бүгүнкү күндө исламга жамынып ар кандай иштерди жүргүзүп атат. Бул курал. Айтса өтө көп да, качан адам баласын Аллаху акбар деп жилкесинен сойгон, муздаган. Бүгүн факты. Көрүп атабыз баарын тең. Ислам бүгүн бизнес. Ислам бүгүн бизнес. Эгерде биз дин тутуна турган болсок, бизге таза дин керек. Эми карап көргүлө. Ислам дини бүгүн канча багытка, мазхабка бөлүнгөн. Хадисте жазылган. Эгерде дин 70-кө бөлүнсө, жок болот депчи. Бул эмне деген постулат? Бүгүн мазхабтарга бөлүнүү канчага жетип калды? Муну изилдеген жок, эч ким жок. Ошо мазхабтардын аркасында, Кыргызстандагы мазхабтардын аркасында чоң мамлекеттер турат. Ошол эле салафизм, ошол эле жамаатчылык, ошол эле жанагы Бахаи, жана башка диндер. Булардын баары исламга жакшылык алып келбейт. Ислам таза дин болуш керек. Мен мисалы үчүн исламдын тазалыгын сактоого аракет кылам. Эми салафисттер айтып атат, бул ислам деген пайгамбардын убагында мындай болгон. Так, ошо пайгамбардын убагындагы исламга биз жетишибиз керек депчи. Эми аны сакташ үчүн, ошону түшүнүш үчүн динге ишенген адамдардын ички дүйнөсү, дин менен байланышкан руханийлуулугу, анын сабаттуулугу өтө жогору болуш керек. Ачык эле айтыш керек. Бүгүн бизде ар кандай мазхабтар таркаткан лидерлер бар. Муну ачык эле айтыш керек. Мисалы үчүн Туркиядан бүтүп келгендер бул башкача, Саудский Аравиядан бүткөндөр башкача, Марокко, Иордания, Ирандан, тияк бияктан бүтүп келгендер, Бангладеш, Пакистандан
бүтүп келгендер таптакыр башкача. Бирок биз исламбыз дейт. Бирок алып барып аткан иштери башкараак. Ошон үчүн бул ислам деген дин, ислам дини Куранда кандай жазылса, тафсир кандай түшүнсө, так хадисте кандай жазылса, ошонун чегинде гана болуш керек да. Анан исламды курал катары, идеология катары пайдаланбаш керек. Мен орусчасын айтып коеюн. Религия деген бул орусчасы. Религия деп айтылат в пределах человеческого разума. Дин адамдын акыл эсинин жеткен гана чегинде. Эгерде дин адамдын акыл эсинин чегинен чыгып кетсе, ал башка формада болот. Агай, эми бир кыска суроо берип койгонго уруксат этиңиз. Мен светтик түшүнүк боюнча сурадым эле, дээрлик ар кайсыны камтып, анан бир 10 мүнөттөй жооп кылдыңыз. Сиз өзүңүз мындай мусулманмын деп эсептейсизби? Ислам деп сиз эмнени түшүнөсүз? Жана ошол Куранга айтылгандарга ишенесизби? Эгер мусулман деп эсептесеңиз, Жабраил периштелерге тозок бейиштин бар экендигине эгер мусулманмын деп эсептесеңиз, жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга анын жана айды эки бөлгөнүнө, миражга көтөрүлгөндө ушул сыяктууларга да кошо ишенген мусулмансызбы же кандай? Мындай. Исламда таухид деген маселе бар. Жалгыз Кудайга ишенүү. Жалгыз гана Кудай. Аллах ишенүү. Ошондон келтирип жана 5 принцип чыгып атат. Кудайдын барлыгына ишениш керек. Андан тышкары акыр заман болоруна ишениш керек. Андан тышкары пайгамбарга ишениш керек. Жана башкаларга ишениш керек. Бир 5 принцип. Мен өзүмдү эмне үчүн мусулманмын деп эсептейм. Мен верующий, ишенген адаммын да. Бул дүйнөнүн барлыгын эч ким түшүндүрүп бере албайт. Түшүндүрөм деп аракет кылбаш керек. Кудайдын барлыгын, анын түбөлүктүүлүгүн кандайдыр постулатка салып түшүндүрбөш керек. Эгерде биз кандайдыр постулатка салсак, Кудайдын мүмкүнчүлүгү, жараткандын мүмкүнчүлүгү ал чектелип калат. Чектелет. Адамдын аң сезиминде чектелип калат. Адамдын аң сезиминде чектелип калат. Бул жараткан деген чексиз. Ошон үчүн мен жараткандын, жаратуучунун барлыгына ишенем. Кантип мен жаралгам. Өзүңүз деле мындай эртең менен турганда, же бир башка мезгилдерде өзүңүздү карап көрсөңүз, эмне жараткан сиз үчүн скульптор болгонбу? Бир ак кагаздын бетине сүрөттү тартып, анан мындай коп коюп, көздү коюп, мындай коюп, мурунду коюп, кашты коюп, анан чачты коюп, кулакты коюп, оозду коюп. Бул өтө чоң түшүнүк. Муну эч ким түшүндүрүп бере албайт. Мүмкүн эмес. Эгерде биз түшүндүрүүгө аракет кылсак, жаңылышабыз. Бирок эми Куранда диндин антологиясы деген бар. Диндин антологиясы деген жараткандын болумдуулугун, барлыгын түшүндүрүү деген бар. Анан диндин гносеологиясы деп коет. Же болбосо дин аркылуу кандайдыр күчтүн барлыгын менен эсептешүү жана таануу. Ошон үчүн мен өзүмдү бир күчтүн барлыгын ишенем. Ошон үчүн мусулманмын деп эсептейм. Анан калгандары бул исламдагы же болбосо кыргыз элинин салттуулугундагы ар кандай деңгээлдеги түшүнүктөр. Сиз мына философия, ошо Илимдер академиясындагы философия институтунун жетекчисисиз, философсуз. Ошол эле учурда мусулман экенсиз.
ислам деп өзүнчө бир түшүнүгүңүз бар экен. Философия менен ислам мындай карама каршы келип калбайбы? Мындай. Бизде эл аралык уюм бар. ЮНЕСКО деген, Ошол жерде реестринде 3 баалуулук турат. Биринчи баалуулук бул философия. Экинчи баалуулук дин, үчүнчү баалуулук маданият. Бул 3 баалуулук адам баласынын тарыхы канча миң же миллион жыл болсо, ошондон бери философия, дин, маданият үчөө бири-бирин толуктап, бири-бири менен байланышып келе жатат. Буларды адам баласынын жашоосунан алып таштоого мүмкүн эмес. Философия деселе биздин элдерде ушундай аң сезим чыгып калган. Философия бул атеизм. Философия бул динге каршы деп. Андай эмес. Философия менен дин экөө бири-бири менен өтө тыгыз байланышкан. Биринчиден, экинчиден бул экөө бири-бирин толуктап турат. Дин кандайдыр бир деңгээлде бир түшүнүктү башкача түшүндүрсө, дин философиясы деген бар. Дин философиясы деген ал түшүнүктү дагы башкача түшүндүрөт. Мисалы үчүн орто кылымдагы аалымдардын баары тең эле. Бир мезгилде динге ишенген, бир мезгилде астрономияга ишенген, бир мезгилде математик, бир мезгилде химик, биолог, медик болуп келген. Ошон үчүн азыр биз дин менен философияны бири-бирине карама каршы коюубузга акыбыз жок. А материалисттик философия деген бар. Ал башка, ал деген башка. Ошондо деле материя биринчиби же кандайдыр бир күчтүү рух биринчиби деп келет да. Ошол жерде материя биринчи дегендерди материалисттер дейбиз. Рух экинчи дегендерди биз идеалисттер дейбиз. Бирок философтордун арасында дагы сөз бар. Рух биринчи, материя экинчи деген. Ошон үчүн мен бу динди адамзаттын жашоосундагы бир канча миллиондогон жылдарда калыптанган баалуулук деп эсептейм. Динди мен четке кага албайм. Мен бүгүн динди четке каккан менен, бирок динди алып жүрүүчүлөр коомдо миллиондоп саналат. Ошон үчүн колдон келишинче философия менен, диний философия менен философияны бири-бири менен байланыштырууга жа түшүндүрүүгө аракет кылыш керек. Мисалы, Аль-Фараби философ, бирок дин философиясын өнүктүргөн. Аль-Газали суфист, бирок дүйнө таануу, аны диндин контекстинде түшүндүрүү боюнча Газалиге эч ким жетпейт. Авиценна, улукман дейбиз биз. Ибн Сина. Динге ишенген, и философияны. Медицинада биринчи жолу башка операция, жүрөк операция жасаган киши. Ошо киши Авиценна элдин айтымы боюнча жүрөк операция жасаган. Айтып келген. Жараткан деген жүрөктө отурат. Жараткан деген жүрөктөн таппагандан кийин айткан бу адамдын мээсинде отурат. Мээсинде отурган таппагандан кийин анан муну бул өзүнүн көз карашын жазып чыккандан кийин муну хан сарайындагы өкүлдөр башкача карап куугунтукка алган. Эми мындай маселелер дин менен философиянын ортосундагы байланышта өтө көп. Сиз ушул мусулман динин карманган философ катары айтсаңыз, мына ислам дининин негизги өзөгүн бул Куран түзөт. Курандын негизинде. Куранда бар айтылган. Анткени Куран бул жөн китеп эмес, инсан бир жазып койгон китеп эмес, бул
жараткан, Аллах жазган, Аллахтын сөздөрү деп айтылат да, сиз чындап эле ушул Курандын Аллахтын сөздөрү экендигине мындай философ катары ишенесизби? Мындай, ислам өзү 4 китептен турат. Биринчиси Куран, экинчиси тафсир, үчүнчүсү фых, укук, төртүнчүсү хадис. Бизде Куран жаттагандар өтө көп. Куранчылдар көп. Тафсирчилер жок. Мен билем мен. Тафсирчилер жок. Кыргызстанда. Кыргызстанда. Өтө аз. Бирок мен тафсирчимин дегенди, мондай тафсирчимин деп Куранды жазып чыгарганды, түшүндүрүп чыгаргандардын китебин мен окуй элекмин. Бирок мен аудиолоштурдум окшойт. Максат мурдагы муфтий Максат устаздын тафсир китеби, Куранды тафсирлөө китеби. Мен көргөн эмесмин. Берсин мага. Бул биринчиден. Куранды котормо маселеси. Ушул жерде мына кең эле токтоло болду. Куранды которуу маселеси. Куран бизде бир канча жолу которулган. Эң биринчи которгондо муну Эрнест Турсунов деген которгон. Муну орусчадан кыргызчага которгон. Андан кийин жанагы Алаудин деген которгон. Ошонун китебин алып мен окуп, менин тааныш адамдарыма бергенмен. Моорекини момундай которбош керек, бул болбойт депчи. Андан кийин да которуп чыккан. Андан тышкары бүгүнкү күндө Куран которгондор өтө көп. Маселе, проблема. Эмне үчүн биз Куранда араб тилинде жазылган Курандагы аяттарды, сүрөлөрдү которубуз, окуйбуз. Туурабы? Курандын аяттары, сүрөлөрүн кыргызча окууга мүмкүн эмес. Ал араб тилинде гана болуш керек деп жазышат. А мынау Надырбек Алымбеков деген бул Куранды кыргызча ырдатып атат, туурабы? Ыр менен Ыр түрүндө. Маселе ушул жерде да. Орусча которгондор да толтура. Орусча кимникинен которду. Маселе ушундай. Кимдин котормосу орусча? Мен ойлойм, орусчада бир гана фундаменталдуу которулган Куран бар. Ал академик Крачковский. Өзү ислам динин жашыруун кабыл алган. Өмүр бою ушу ислам Куран менен. Эгерде ошондон которсо, бул туура маселе. Анан эми бу Куранды мына Темиралы деген которуп жүрөт. Жана башкалар которуп жүрөт да. Мен айтат элем мына молдекелерге. Сен араб тилин билген менен сен которуу боюнча адис эмессиң. Сен котормочу эмессиң. Котормонун ар кандай түрлөрү бар. Салттуу котормо деген бар азыр. Илимий котормо деген бар. Азыр эми мына компьютерге жасалмай интеллект которуп атат. Ошон үчүн Куранга өтө этиет мамиле кылуу керек. Мен Куранды сыйлайм. А жерде көп маселе бар. А жерде тарых да бар. Куранда. Ачык динге жаратканга ишенүүгө чакыруулар да бар. Куран өзүнүн түзүлүшү боюнча, структурасы боюнча бирдей эмес. Аны бөлүш керек. Куран пайгамбар өлгөндөн кийин 200 жылдан кийин текстке түшкөн. 200 жылдан кийин. Ошон үчүн Осмон Куран деген бар.
эгерде Осмон Куран сакталып калса, Курани Карим болот беле. Осмон Куран кийин өрттөлгөн, жок болгон. Бирок азыр кээ бир мамлекеттерде Осмон Куран сакталып турат. Өзбекстанда Осмон Куран бар. Салмагы 85 килограмм. Туурабы? Мына ушул жерде Куранды жыйноо маселеси. Эми бу ислам дининде жакшы билишет. Курандын тексттерин ким сактап калган? Көпчүлүгү деле билбейт. Мунучу ким сактап калган? Анан Осмон Куранды ким чыгарган? Пайгамбардын жанында жүргөн мунун калемгери жазуучусу болгон Бин Сабит деген. Бин Сабит аркылуу Осмон Куран пайда болуп, Осмон Куран кийин жок болуп, анан Кураны Карим пайда болгон. Эми Курандын түшү, Курандын тексттерине ишенүү. Бул чоң маселе. Жөн эле айта бербеш керек. Мунучу өтө чоң маселе бар бул жерде тексттерге. Мисалы үчүн Куран өзүнүн сүрөлөрү аяттары боюнча экиге бөлүнөт. Ачык аят, жабык аят. Алиф лам мим заликал китабу деген бул жабык. Бул эмне деген сөздү түшүндүрөт? Ошо мына ореки ислам дининде жүргөн шейхтер, богословдор алиф лам мим деген сөздөрдү бул жабык, анан ачык текст менен айтылган түшүнүктөрдү түшүндүрүү азыркы мезгилде өтө талаш. Анан Куран өзүнүн түшүнүшү боюнча Мединада доордогу, Меккеде доордогу болуп эсептелет да. Булар ар башка. Ар түрлүү булар. Бирок Куран ошо Мединадагы, Меккедеги түшкөн тексттерди канчалык деңгээлде өзгөрдү ошо тексттерди биз айта албайбыз. Канча кылым өттү. Бирок ушул мезгилге чейин өзүнүн актуалдуулугун сактап келе жатат да. Анан Куран түшкөнбү? Түшпөгөнбү? Биздин молдогелер айтат, баланча китеп түшкөн деп. Кечирип койсун мени. Китептин автору бул адам. Осмон халифтин тушунда Курандын аяттары, сүрөлөрү китеп болуп чыккан. Аят менен сүрөнү түшкөн десек, бул бир маселе. А эгерде бул китеп болуп түшкөн десек, бул бир башка маселе. Китеп деген канчанчы кылымда китеп болуп чыгып атат. Мен билем, мисалы үчүн Курандын тарыхынан аз болсо да көп болсо дагы теологиялык факультетте лекция окуган кишимин. Бул жерде маселелер өтө чоң. Этиеттеп мамиле кылыш керек. Анан ар кайсы жерге барып эле Куран жөнүндө Куранда мындай айтылган, Куранда тигиндей айтылган дегендер, мисалы үчүн мен ошол биздин аалымдарды карап турам мен. Оосун карап туруп сүйлөп атканда мен өзүм таң калам. Курандын кайсы жеринде бар депчи. Бул сүйлөп аткан адамдын оозундагы сөзү менен ыйык тексттеги жазылган сөздөр бири-бирине дал келиш керек. Тафсирчи мен айттым жок деп. Бизде почти жок. Курандын текстин көпчүлүк богословдор, көпчүлүк мен дегендер текстин түшүндүрүүдөн коркот. Себеби дегенде эле бир эле текст, бир эле сөз ар кандай маани берип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бизде
Кыргызстанда тафсирчилер аз, арабтардын арасында эми тафсирчилер көп. Анан хадис. Бизде бүт эле хадисчи. Мен хадистин эки түрүн билем. Бирөө чын хадис, бирөө жалган хадис. Хадисте минтип айтылган деп айта беришет. Эгерде мен ошол айтып аткан хадисте минтип жазылган, Тирмизиде минтип жазылган, тигинде минтип жазылган деген деп сүйлөп аткан инсандын астында болсо, астында отурса мен суроо бермекмин. Ушул сөздү пайгамбар канчанчы жылы, кайсы жуманын кайсы күнүндө, саат канчада, кайсыл жерде ошо айтып атканда ошол жерде хадистин чындыгын тастыктай, далилдей турган канча адам отурган. Ошондо бар тең дал келсе, бул чын хадис деп аталат. А эгерде алардын баарына дал келбесе, бул жалган хадис деп аталат да. Анан дагы айтып коерум, бул хадисчилер өзлөрү да бөлүнөт. Айтып жүрүшөт, 40 гана хадис бар деп. Исламдын өзүнө байланышкан 40 гана хадис бар дейт. Калган хадистер Ан-Нававинин хадиси, Бухаринин хадиси. Суроо. Эмне үчүн биз Нававинин хадисин көбүрөөк таркатканга аракет кылабыз? Бухаринин хадисин элге таркаткандан коркобуз. Эмне үчүн Бухаринин хадисин массалык түрдө биз тарката албайбыз? А жерде кандай исламдан чыгып кеткен бир нерселер барбы Бухаринин? Бухари аякка бекер барган эмес да. Өзү эки көзү көрбөсө, энесин ээрчитип алып ошол аякка барса, ана хадис чогулса, ойлоносуң да, кандай эки көзү көрбөгөн инсан ошол жерге барып, кантип бул хадисти чогултtu деп. Ошон үчүн ислам илиминин эми мен илим деп сүйлөсөм, кээ бирлер айтат, бул дин деген илим эмес деп. Мен ошо анча-мынча суроо берип коюп турайын, эгер мүмкүн болсо. Сиз мен жана суроо бердим эле буга чейин. Бул Курандын өзүн мындай Аллахтын сөзү экенине ишенесизби депчи конкретночу. Анан сиз кайсы Курандын негизинде сүйлөп атасыз? Тиги Куранды туура эмес которушат, бунун маанисин туура эмес которуп алышат, Курандын түпкүлүгү өзү арабча деп. Сиз өзүңүз кайсы Куранды негиздеп, Куран деген андай эмес, Куран деген мындай болот деп айтып атасыз? Курандын инсан жазбаганына, деги эле Курандын өзүн Аллахтын сөзү экенине мындай ишенесизби деп суроо берип атам да. Мындай. Бул Курандын текстери Аллахтын сөзүбү, сөзү эмеспи деген. Эми аят биздин пайгамбарга түшкөн текст. Сүрө биздин пайгамбарга түшкөн текст. Эми ал тексттерди кандай кабыл алган, бул өтө чоң маселе. Богословияда талаш маселе. Ошон үчүн аят түрүндө түшкөнүнө мен ишенем. Себеби бизде Манас эпосу бар. Манас эпосун Саякбай бекеринен айткан эмес. Өзү жазып атпайбы? Мен немеге Семиз Кочкордон Семиз Элге кетип атып ошол жерде уктап калып, анан ошондон кийин айтып калгам депчи. Бул аят маселеси психоанализде өтө чоң проблемалуу. Анан аят болуп түшсө керек. Ошо аят аркылуу Курандын тексттери калыптанган. Эми текстология деген илим бар, ал эми башка. Анан маселе кимдин Куранына ишенесиз деген суроо. Кураны Карим бирөө эле. Мен Осмон Куранды окуп көргөн эмесмин. Мен Кураны Каримди гана
окуган. Так, ошонун эң мындай жакын орусча котормолору, түркчө котормолорун окугам. Мисалы үчүн орусча котормосу боюнча бул Крачковский, экинчиси бул Саблуков деген болгон, өзү татар, өтө чоң аалым, богослов. Андан кийин Куранды которгон мынабу Дагестан, Азербайжан богословдорунун баары тең бар эми. Анын баары тең эле орусча которгондо негизи Крачковскийдин котормосуна таянышкан. Жана илим жөнүндө айтып калбадыңызбы? Илимде биз дагы агайлар, мугалимдер айтып калды мына Илимдер академиясында. Илимде мисалы үчүн бир нерсени сурабай коюп, эмне үчүн андай деп сурабай токтоп калсаң, бул илим эмес дейт да. Илим деген бул күмөндөнүүдөн, шектенүүдөн ушу негизделет дейт да. Анан бир нерсеге токтоп калсаң, бул илим токтойт дейт. Улам суроо берип, эмне үчүн андай, эмне үчүн мындай деп, мындай күмөндөнүү негизги мындай неме тутумду түзөт илимде деп. Куранда ушундай бир аяттар бар, мааниси мындай шек күмөнсүз ишенсең, күмөндөнбөй ишен. Эмне үчүн андай болуп калат? Ошо кантип болсун дебей, мындай шек күмөнсүз ишен дейт да. Анан ошо күмөндөнүү менен күмөндөнбөө мындай контраст эмеспи, карама каршылык эмеспи муну? Мындай да, мисалы үчүн айтып жүрүшөт, жана айттым, илим менен Куран эки башка деп. Туурабы? Эки башка. Же болбосо дин бул илим эмес деп. Бул илим деген эмне бул? Илим постору бар. Илим менен иш кылган. Бирок илимдин эмне экенин түшүнбөйт да, мен ачык эле айтайын да. Илим деген бир кандайдыр бир системага, дүйнө жүзүндө, дүйнө, алам, адам, коом тууралуу түшүнүктөрдү системага салганды биз илим дейбиз. Илимдин өзүнүн мыйзамдары бар. Илимдин өзүнүн категориялык аппараттары бар. Бул илим динден ушунус менен айырмаланып турат. Динде кандай мыйзам бар? Кандай? Эми орто кылымдагы мусулман философтору динге кандайдыр бир мыйзамды киргизүүгө аракет кылган. Мисалы үчүн аны орто кылым философиясында, диний философиясында теория эманация деп коет. То есть жогору жактан ылдый агылып түшүү, бир жерге келүү, бул жерден кайра өйдө агылып кетүү, кайра кетүү. Диндин түшүнүктөрү, категориялык аппараттары таптакыр башка. Мисалы үчүн философия илиминде айтылат дүйнө тааным деп. Дин илиминде Кудай таануу. Кудайды биз кандай жолдор менен таанып билип, кимдир бирөөлөргө түшүндүрүп бере алабыз. Кандай жол менен, кандай метод менен түшүндүрүп бере алабыз. Мына ушул жерден илим менен дин түп тамырынан айырмаланат. Бирок динде философия бар. Философия илими бар. Бул философия илимин динден бөлүп коюуга мүмкүн эмес. Ошо философия илиминин өзүнүн теориялык, методологиялык, категориялык аппараттары бар. Дин философиясы диндеги түшүнүктөрдү башкача түшүндүрөт. Ушул исламий аалымдарда мындай бир түшүнүк бар да. Куран бүткүл илимдерди камтыйт дейт. Куранда бардык илимдерди табасың дейт. Эми сизге суроо. Куран ошо мисалы үчүн ошо Илимдер академиясында эмне деген гана илимдер жок. Куран ошол илимдерди камтыйбы, же Куран ошол илимдердин бир бөлүгүбү сиздин оюңузча? Мындай да, Куран илимдерди камтыйбы, же Куран илимдердин бир бөлүгү, Мен жана айтып кеттим.
ислам дини пайда болгондо 7-кылым болгон. Бирок ошол мезгилге чейин бул гректерде астрономия, геометрия жана башкалар болгон. Анан бу Куранда диндин проблемалары барбы деген бул жакшы суроо. Мисалы үчүн жана Темуралы Кунашев деген жазды го. Чудо Корана, или сокровенные знания Корана и наука депчи. Бул Куран менен илимдин бири-бири менен байланышы диалектикалык, жөнөкөй байланыш эмес. Бул диалектикалык, өтө татаал байланыш. Барлыгын эч ким тана албайт. Куранда астрономия бар. Куранда астрология бар. Куранда физиология бар. Куранда эмбриология бар. Куранда генетика бар. Куранда башкаруу проблемасы бар. Ошон үчүн Куран менен илим байланышкан. Анан эгерде илим биринчи, Куран экинчи десек, биз жаңылабыз. Же Куран биринчи, илим экинчи десек да биз жаңылабыз. Себеби бул экөөнүн ортосундагы бири-бири менен тыгыз байланышкан проблемаларды биз четке кагууга акыбыз жок. Биз илимде айтып коебуз. Между Кораном и наукой есть диалектическая взаимосвязь деп. Бул экөө илим менен Куран бири-бирин толуктап турат. Эми Курандагы көп нерселер батыштын мындай айтып коюш керек. Батышта жанагы Англия, Америкадагы медиктер, астрономдор бул Куран менен байланышы бар экенин таңган эмес. Мисалы үчүн америкалык астроном болгон, Саган деген болгон. Индиядагы астроном болгон, Индияда буддизмде. Алар дагы эч качан экөө эки бөлөк эмес. Булар эгиз бала да дин менен илим эгиз бала да караш керек да. Бири-бирин толуктап, бири-бирин түшүндүп тура турган. Адамдын руханий дүйнөсүндөгү өзгөчө бир сфера деп түшүнүш керек. Буга чейинки айткан жоопторуңузга караганда анын мүнөзү мындай исламга сын айткандай, ачуу бир критика айткандай нукта мен түшүнүп атам да. Маңдайыңызда отурам. Куранды айтып атышат, бирок Куран деген башка дегендей мындай сын айтылып атат да. Сиз эми мусулманмын деп атасыз, философмун деп атасыз. Исламга күйүп, мусулманчылыкка күйүп айтып атасызбы? Деги эле ошол ислам, мусулманчылык кыргыздын наркына, салтына, кыргыздын табиятына мындай каршы деле эмеспи негизи? Кыяз мындай да, немени бурбаш керек эч качан сөздүчү. Мен Куран менен башканы менен карама каршы кое албайм. Куран деген бул фундаментальный түшүнүк. Мен бүгүн Курандын котормосун айтып атам. Котормосун анан исламдагы постулаттарды таркатканын айтып атам. Көпчүлүгү Курандагы постулаттарды андай мындай толук түшүнбөй туруп, ар кандай мааниде. Куранга сын пикир айтууга мен богослов эмесмин. Эгерде богослов араб тилин жакшы билсем, мен жакшылап айтмакмын. Мен кандай проблемалар бар, эмнелер бар, ошолордун деңгээлинде гана айтып атам. Мен өзүмдүн билгенимди гана айтып атам. Ошон үчүн бул жерде мындай этеттик мамиле жасаш керек да. Жок эмес, сынды айтып атасыз. Ошо Куранды, мусулманчылыкты мындай туура эмес колдонгон тарапка айтып атасыз да. Курандын өзүн айткан жоксуз да. Мен ошо тактоо үчүн ошону сын иретинде, ачуу иретинде ошондой сындап аткандай болуп атасыз да. Ошого эми Курандын өзүн эмес, Куранды колдонуучуларга,
Куран негизи мындай болуш керек эле. Тигилер колдонуп аткан Куран туура эмесирээк болуп атат. Туура эмес, ал котормо өзү эмес, котормодон маселе бар деген нерселер айтылып атат да. Анан мына бул салт менен исламдын ортосунда мындай ажырым, карама каршылык болуп келип атат. Өзүңүз деле байкап атсаңыз керек, коомчулукта араб кулдар деп, анан теңирчилер деп, теңирчилер силерди деле бир Кудай жараткан деп булар айтат. Булар болсо силер кыргыз болбойсуңарбы дейт. Анан ушул жаатта оюңуз кандай сиздин? Эми мындай да, бул жерде түшүнбөстүк бар да. Мисалы үчүн ар бир элдин диний үрп адаты, салт санаасы жана баалыктары бар. Ошол эле мезгилде ошол үрп адат, салт сана кандайдыр бир деңгээлде диний түшүнүктөр менен байланышкан, туурабы? Биздин менин ата энелерим деле ошондой болуп келген. Эми бул жерде бири-бирин түшүнбөстүк себеби дегенде мына карап көрсөңөр, мына буреки коомдо исламдын постулаттарын, исламдын салттуулуктарына башкача бир көз карашта болгондор жана кабыл алгандар бар. Бул эми болуп аткан иш түшүнбөстүктүн негизинде, натыйжасында жаралып аткан көрүнүш. Көпчүлүк айтат, өзүбүздүн салттуулугубузду сакташыбыз керек деп. Мен деле айтам, өзүбүздүн салттуулугубузду сакташ керек. Кыргыз болгонбуз, кыргыз болуп туулганбыз, кыргыз болуп өсүшүбүз керек деп. Но ошол мезгилде диндин контекстиндеги салттуулук бар. Ошол эркини сакташ керек дейт. Эми бул эми канчалык деңгээлде карама каршылыкка алып келет? Буну динди таркатып аткандардын, динди алып жүргөндөрдүн деңгээлине түшүгүнө жараша. Эми ошол динди таркатып аткандар боюнча суроо. Ислам дини деген менен аны таркатуучулар бар. Алар жанагы мечиттерде, атайын бир жерлерде баян айтып аткан аалымдар. Булар деген ошол эле мурдагы аалымдардын мууну, мисалы үчүн айта турган болсок, илгерки Кимсанбай ажы, Мураталы ажы, мына раматлык Чубак ажы Жалилов, ошол аалымдардан тартып, мына Максат ажы, Абдышүкүр ажы, Сайыт Бакас, Калыс ажы, Олжобой устаз деген сыяктуу да ушу баян айтып аткандар бар да. Ошолор исламды канчалык деңгээлде туура, сабаттуу жеткирип атат деп ойлойсуз? Бу кутба деп коет, айтып аткандар, сүйлөп аткандар. Маселе канчалык деңгээлде? Канчалык деңгээлде деген сөздүн аркасында кайсы жерден билим алган? Ким кайсы жерден билим алган? Кандай аалымдын колунан окуган? Кандай университетти бүткөн деген сөзгө жараша. Биз аалымдарыбызды билебиз. Пакистанга барып келгендерин, окугандарын, Бангладешке барып окугандарын, Мекке, Мединада жүргөндөрүн, башка университеттерде, Түркияда окугандарын, ал эмес Иранда окугандарын баары тең мен жакшы билем. Мен теология факультетинде көп жыл иштегем. Жакшы окумуштуулар чыгаргам мен. Азыр алардын баары тең теология илимдеринин докторлору, PhD боюнча. А кээ бирөөлөр философия илимдеринин кандидаттары дин боюнча. Анан эми бул маселени ошондой деңгээлде караш керек. Кайсы жерде билим алып, кандай таркатып аткан, ошого жараша болот. Жакшы жооп болду. Эми Куран өзү бирөө, сүннөт бирөө эле. 4-5 эмес. Куран бирөө, сүннөт бирөө. Дин илимин, ислами илимди, мисалы үчүн Сауд Арабиясынан, Түркиядан, Пакистандан, Египеттен, Иорданиядан
Бангладештен да башка ошондой өлкөлөрдөн алып келгендер бар. Ошолорду бир гана сүннөттү, бир гана Куранды алып келип атат деп биз түшүнсөк болобу? Эми булардын баары тең ар кандай маскаптардан чыккан. Туурабы? Мен Чубак Ажыны өтө жакшы тааныган адаммын. Чубак Ажыны магистратурада окутканмын. Магистратурада. Магистр дипломун алган. Кандай, кайсы темада дипломдук иш жазганын дагы жакшы билем. Ким ислам илиминде, ким теология илиминде аракет кылып жүрсө, ким ошол илим изилдөө иштерин аткарбаса, алардын баары тең мен өтө жакшы тааныйм. Ошолор казылар бар, ар бир мечитте менин окуучуларым бар, жана башкалар. Ошондой эле мусулманчылык кылып жанагы милосердие деп коет го. Кайрымдан берип, кайрымдуулук иштерди кылып жүргөн дагы менин окуучуларым өтө көп да. Анан эми бул неме кыла бербеш керек. Бул мындай, бул тигиндей депчи. Кандай эң башкысы ошол башка жерден бүтүп келгендер исламдын же болбосо мындайча айтканда Куранды түшүндүрүп атканда интерпретация религиозных вопросов Чечмелөө. Кандай чечмелеп атат? Өзүнүкүн кошуп ийген жокпу дегендей. Эми өзүнүкүн Инсандык эмоциясын же да башка бир мындай логикасын. Мен деле кээде кошуп ийсем, бул динде эмес, эми башка илимдерде кошуп үй деген болот да. Андан адам баласы эч качан кутулган эмес. Бирок мен дагы айталайм, ислам дининин Коранда көргөзүлгөндөрдүн жана башкалардын ошунча кылымдан бери калыпталган постулаты, принциптери бар. Ошондон чыкпоого аракет кылыш керек. Азыр сөздүн өңүтү келип калды. Чубак Ажыны жакшы билем, эмне кандай илим жактаганын дагы тиги илимий ишин жакшы билем деп эдиңизби? Ал Кыргызда Чубак Ажы башкача кабыл алынат да. Мындай кээ биркилер феномен дейт, мынучу. Феноменалдуу бир ушундай бир көрүнүш катары айтышат да. Сиз аны ошол илимий жагынан окуткан, философия өңүтүнөн бир сабак берген адам катары ал чындап эле мындай башка алымдардан өзгөчөлөнгөн бир алым белечи? Мындай. Өзүң айтып кеттиң, философия менен дин таанууда ноумен деген бар. Феномен деген бар. Суратуулат, бу философия менен динге ишенгендин ноумендиги биринчи турабы? Же феномендиги биринчи турабы? Бизде коомдо илимпоздордун арасында ушундай түшүнүк жаралып калган. Феноменальный, феномен деп. Бул сырткы көрүнүш деп которулат. Мен Чубак Ажынын ноуменалдуулугуна көңүл бурам. Ноумен деген кандайдыр көрүнүштүн, кандайдыр процесстин, кандайдыр адамдагы кандайдыр бир руханийликтин калыптанганы. Чубак Ажынын мен ноумен катары карайм. Анын ички дүйнөсү таптакыр башка болгон. Ал ислам аалымындагы фых боюнча көрүнүктүү инсан болгон. Ислам укугу боюнча. Эми бул өтө актуалдуу нерсе, укук проблемасы, туурабы? Бизде деле укук проблемасы актуалдуу нерсе. Анан бер жактагы исламдагы башка проблемалар да актуалдуу. Бирок Чубак Ажынын фых боюнча адистиги бир башка. Экөөбүз немеден да жолукканбыз.
Меккеден дагы. М. Таксиге бир отурган күндөр болгон. Меккеге сиз ажылыкка бардыңыз беле, зыяраткабы? Зияратка да баргам, изилдегенде баргам, Мекке, Медина ал буларга баргам. Ошон үчүн мен айтып атам, мен динден мындай четке чыгып, анан танып кеткен киши эмесмин мен. Ооба. Мен барлык проблеманы билем. Ичинен изилдеген. Ичинен. Анан Чубак ажы экөөбүз немеде да жүргөндөр, мезгилдер болгон. Экөөбүздүн талаш тартышыбыз да болгон. Экзамен магистрдик бүтүрүү экзамен тапшырып атканда, дипломун коргоп атканда, ошол жердеги комиссияларды мен билемдик деп, мен билемин деген четке кагуулар да болгон. Эми жаткан жери жайлуу болсун, мындай айтам. Четке кагуу, мен ушулардын баарын билем. Анан мени менен талаша албайсыңар деп комиссиянын мүчөлөрү менен, профессорлор менен ушундай бир көрүнүш болгон. Бирок алардын баары билдирет. Демек исламда талаш бар. Демек исламда илимдин проблемалары бар. Демек исламда методология бар. Ошон үчүн талаш бар. Анан бу Чубак ажынын ички дүйнөсү башкача болгон. Мен жакшы билем. Чубак ажы кантип чыгып кетти? Бул өзүнчө маселе. Чубак ажынын катарында жүргөндөр болгон. Кантип ошолордон суурулуп чыгып кетти? Кимдин аркасы менен? Ким колдоду? Бул өзгөчө маселе. Так что Чубак ажы эми жазып жүрүшөт, Чубак ажы духовный лидер болмок деп. Но Чубак ажынын ички дүйнөсүндө номиналдуулугуна караганда ал духовный же болбосо руханий лидер болууга дагы мүмкүнчүлүгү бар эле. Мен бу дин жаатында жүргөн адамдардын баарын билем. Эмне менен кайнап атат? Баарын билем. Мына бирки казият менде муфтият. Муфтиятта мен окуучуларым бар. Бөлүм башчылары андай мындай. Баарын тең билем мен. А жерден кетип калгандар да бар. Мен айтам, эмне кетип калдың десем, агай болбойт дейт. Демек эл билбеген ички бир нюанстарды да билем дегендей. Билем. Чубак ажы боюнча эми бул өзүнүн илиминин күчтүүлүгү, илиминин дараметинен ошондой бир баягы феноменалдуу деп атпайбызбы? Ошондо мындай өзгөчөлөнүп дейли, феноменалдуу деп. Өзгөчөлөнгөнү аныкпы же сиз айтып атасыз, кимдир бирөөлөр менен ошондой болгону менен, кимдир бирөөлөр менен эмес, илиминин дарамети менен ошондой болгон десек. Мындай. Мен мындай эле айтайын. Адам кандайдыр бир бийиктикке биринчиден өзүнүн ички дүйнөсү менен жете алат. Өзүнүн ички дүйнөсү менен күчү менен жетүү өтө кыйын. 5 жылдын ичинде болбойт, 10 жылдын ичинде болбойт. Бир мезгилде барып анан жете алат. Эми азыркы мезгилде ушундай кимдир бирөөлөрдүн аркасы менен улуу бийиктикке жетип атканы саясатта дагы, башкада дагы бул де факто и де юре. Ошон үчүн мен Чубак ажынын ички дүйнөсүнүн байлыгы менен көп нерсеге жетишкендигине, Чубак ажынын ар бир нерсени түшүндүргөнүнө, ошого көңүл бурганына, демек анын алган билими, анын ички дүйнөсү, окуткан окуучулары башка болгон. Мен сурасам айткам, мага өзгөчө дин аалымдары сабак берип, колунан келишинче жардам берген деп. Андан кийин алар кандай жардам берди, кандай колдоду, мен аны айта албайм. Могу Советтер Союзу кулап, анан биздин коом, мен башкасын айтпай эле коеюн, башка советтик республиканын ичинде, биздин Кыргызстан коому, кыргыз коому, коомчулугу бир жаңы багыт, идеологиялык нук таба албай, бир руханий деградацияга учурап, жаңы жол таба албай,
Анан тиги бир жагынан батыштан агылган бир чаржайыттуулук кайсынысын аш кылышты билбей дегенде мындай ашказаны, руханий ашказаны. Ошондой чаржайыттуулуктан Кыргызстанды даават сактап калды деген түшүнүктөргө кандай жооп берет элеңиз? Бизди тарбиялап өстүргөн, биздин аң сезимибизге өзгөчө бир ойломдун стилин салган Советтер Союзу 1991 жылы урагандан кийин биздин коомубузда вакуум болгон деп айтылат. Бирок физиканын методологиясына, физиканын түшүндүрмөсүнө салсак, вакуум бул пустота эмес. Исламдын келип калышына вакуум түрткү берген эмес. Исламдын келип калышына кыргыздардын исламда жүргөнүнө, ислам динин карманганына, ошолордун кээ бир постулаттарына баш ийгендик келип бизге ислам таркап калды десе болот да. Дааватчылык дегендин негизи бул Пакистанда түзүлгөн. Бул чоң китеп бар, ошо дааватчылык боюнча жазган, азыр мен эсимен чыгып атат. Анан дааватчылык биздин улутту коомдогу көрүнүштүн кандай жаман жагынан сактап калды деген маселе. Ушул контекстте караш керек. Кандай болот билбейм, бирок биздин коомдо өтө жат көрүнүштөр пайда болгон. Жаратканга ишенбейчүлүктөр пайда болгон. Исламдын принциптерине, догмаларына баш ийбөөчүлүк пайда болгон. Эми ушу исламдын догмаларын, принциптерин таркатууда, адамды жакшы жакка чакырууда, бул дааваттын кандай болсо дагы, кандай деп айтабыз, орду бар. Көпчүлүк ушу жаманчылыктан сакталып калды. Биз айтышыбыз керек. Медалдын эки бети болот. Бирөө герби, бирөө саны. Анан экөөнү тең жаман десек болбойт. Бир бети бизге жакшы болуш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай жакшы чакырыктарды, жакшылык жолго түшүүдө бул дааваттын дагы өзүнүн орду бар. Жаш баланын өзүнүн орду бар. Ал төрөлүп бутуна турганга чейин ар кандай нерселерге кабылышы мүмкүн. Ошон үчүн дааватчыларды мен ойлойт элем, бул жакшы жакка гана чакырганы. Адамдык сапатка, ыймандын 5 түрүнө түшүндүрүп берсин, ыймандын 5 түрүн. Ошолорду түшүндүргөн анан фанатизм менен радикализмге кетпеш керек. Нур ага, бүгүн 23-сентябрь кыргыз тил күнү экен. Байрамы. Кыргыз тил байрамы. Анан кийин эми баягы биз иденттүүлүк деп атпайбызбы? Кыргыз кантип кыргыз бойдон калабыз деп. Анан кыргызды кыргыз кылып турган бул тил болуп атпайбы? Тил, улуттук тил. Анан кийин ошол тилди жериген, анан мен оюмду айтсам кыргызча караганда орусча жакшыраак айтам деген өзүнчө дагы ушундай бир катмар бар бизде. Ошондой кыргыздар көбөйө берсе, мен кыргызча караганда орусча жакшыраак түшүндүрөм деген катмар көбөйө берсе, ошол жанагы иденттүүлүктү сактоо дегеле мүмкүнбү? Дегеле кыргыздын иденттүүлүгү, кыргыздын өздүгүн сактоо деп эмнени түшүнөсүз? Бир топ мезгилдер өткөндөн кийин технология өтсө, мына бул глобализация күчөсө, кыргыз деген ат эле калып, заты кыргыз болбой калбайбы дегенде. Эми биздин коом үчүн бул иденттүүлүк деген саясий термин.
унутпашыбыз керек. Мм. Эгерде биз иденттүүлүктүн проблемасына кайрылсак, бул иденттүүлүк методологиясы Америкада иштелип чыккан. Американская идентичность дегенден чыккан. Америка это мы дегенден чыккан. Анан эми кандай иденттүүлүк биздин коомго кандай келип калды? Мүмкүн кандайдыр бир проекти бардыр. Иденттүүлүктү батыштын иденттүүлүгүн бизге таркаткан. Иденттүүлүк деген которгондо окшоштук. Окшош болуу. Анан эми бизде азыр ушу кыргыз иденттүүлүгү деген башталды да. Кыргыз иденттүүлүгү. Кыргыз кандай болуш керек? Кыргыз өңүнчүсү боюнча окшош эмес. Иденттүү эмес, өңүнчүсү боюнча. Баскан турганы боюнча иденттүү эмес. Жеген тамагы боюнча иденттүү эмес. Колдонгон буюмдар боюнча иденттүү эмес. Кийген кийимдери боюнча иденттүү эмес. Маселе. Диний иденттүүлүк деген бар. Саясий иденттүүлүк деген бар. Экономикалык иденттүүлүк деген бар. Эми сиз айтып атасыз, иденттүүлүк проблемасын биздин тил менен. Тил ар бир улуттун белгиси. Улут тили менен улут. Кыргыздын далай мамлекети болгон. Бир канча мамлекеттүүлүгү болгон 6 айдан бери. Жок болуп кетип. Ошол мамлекеттүүлүктөр, ошол хандыктар бүгүн барбы? Жок. Бирок ошончо кылымдан бери ушул жерге кыргызды кыргыз алып келген тил. Эми тил маданияттын бир формасы. Тил канчалык деңгээлде болсо, биздин окумуштуулар жазат, тил аркылуу адамдын маданияттуулугу билинет депчи. Тилдеги түшүндүктөр аркылуу илимдин канчалык деңгээлде өнүккөнү түшүнөт. Азыр байкасаңыздар, анау илимдеги сырттан, орустардан же болбосо башка тилден келген сөздөрдү кыргызчалатыш кыйын деп айтып жүрүшөт. Бирок илимдин түшүнүктөрүн кыргызчалатууга болот. Биздин байлыгыбыз терең. Манасты жараткан улутта кантип тил байлыгы төмөн болсун. Эми маселе тилге келип атасыңар. Маданияттын бир формасы дейбиз. Анан айтабыз мультикультурализмдин деп. Мультикультурализм деген ушундай. Ошо жашаган жерде тилдин ар кандай формалары болуш керек. Кытайда болуш керек, ал да болуш керек, бул да болуш керек депчи. Бирок Европага барсаңыз, өз тилинде сүйлөйт. Өзбекстанга барсаңыз, орус туугандар, башка туугандар өзбекче сүйлөйт. Америкага барсаңыз, англисче сүйлөйт. Арабтарга барсаңыз, арабтарча сүйлөйт. Бүгүн биздин тилибиз бар. Айтып коеюн. Тилибиз бар. Тилди эки жактан кароого болот. Бирөө сиздин оозуңуздагы материалдуу нерсе. Экинчи жагы ошо материалдуу нерсе аркылуу чыгып аткан биздин ой жүгүртүүбүз.
ойлоо системасы. Биздин оозубузда тил турат. Бирок ойлоо системасы бузулган. Башка тилдердин аркасы менен келип, ойлоо системасы бузулган. Себеби ошо эреки тилди алып жүргөндөр ар кандай тилде билим алган. Бүгүн биз күрөшүп атабыз. Тилди сактап калалы деп. Мен башкача айтат элем. Биз кантип кыргыз тилде ойлонуу формасын сактап кала алабыз. Кыргыз тилде эмес, башка тилде ойлонгон адамдын көз карашы, сүйлөгөнү, отурган турганы, башкаларга кылган мамилеси таптакыр башка болот. Ошон үчүн бүгүн майрам бизде. Бирок биз майрамдабай бир жерге бир кабинетке отуруп алып, биз тилди эмне кылыш керек биз деп талдап атабыз. Башка мамлекеттер эчак эле өз тилине өтүп кеткен. Суроо. Эмне үчүн биз барлык нерсени өзүбүздүн тилибизде сүйлөй албайбыз? Өзүбүздүн ойлогонубузду аппак кагаз бетине өзүбүздүн сөзүбүздө түшүрө албайбыз? Бул башка маселе. Кыргыз тилин саясаттырыш керек эле. Акайыптын орунда башка тилдүү элдерден добуш алыш үчүн бул биздин тил саясатташып кеткен. Азыр дагы пайдаланат. Тил, орус тил менен кыргыз тилдин ортосунда байланышты ачык жаза албайсың, ачык айта албайсың. Бирок мен билем. Бизде бир гана саясий эрк керек. Ошондо биздин тил биринчи орунга чыгат. Бирок ал кандай саясий эрк экенин мен айтпайм. Жакшы айттыңыз. Көрөрмандардын өзүнө койдуңуз да баардык нерсени айтып туруп, анан өзүңөр ойлонуп көргүлө депчи. Анан идеология боюнча сурайын деп атам. Ошол идеологиянын өңүтүндө да, өзөгүндө да кыргыз тил жатат. Кыргызча сүйлөйлү, кыргызча иштейли, кыргызча ойлонолу дегендейчи. Кыргызча аң сезимдүү бололу, башка тилде эмес, кыргызча бололу дегендейчи. Анан идеология дегенде эле ар кайсы режимдин тушунда ар кайсы идеологияны айтып эле ушинтип келатышат да. Мындай кылалы, тигиндей. Бирок ал мындай жугумдуу эмес, декларативдүү. Бийликке келген ошол адам кетери менен ал идеологиясы ошол менен жок болот. Анан кайра башка бирөөсү айтат, моундай идеология керек экен депчи. Негизи кандай идеология керек бизге? Биздин реалдуу элдин жашоосунда мындай кайра эле ошол намаз, орозо, мечитке баралы, ыймандуу бололу деген идеология эмеспи бизде реалдуу түрдө? Бул идеология деген терминде эле сөздү Кыргызстанда идеология деген сөздү пайдалангандар Кыргызстанда экөө бөлүнөт. Биринчиси, бизде идеология жок. Биз улуттук идеологиябызды алып чыгышыбыз керек дейт. Экинчиси идеологиябыз бар дейт. Эмне кереги бар? Эмне да бир велосипедди ойлоп табуунун кереги бар? Биздин баш мыйзам идеология катары турса, ошо баш мыйзамда көргөзүлгөн нерселердин баарын сактасак, ошо баш мыйзамдагы көргөзүлгөн проблемаларды мыйзам чегинде кынтыксыз аткарсак, ошол идеология деп. Менин көз карашым мындай.
Бизде сайыс ыдырагандан кийин эле идеология пайда болгон. Биринчиси бул демократиялык идеология. Демократия өзү экиге бөлүнөт. Демократия как саясат, демократия как идеология. Саясат дегенибиз да демократия. Ал кандай каражат менен ишке ашырыш керек. Идеология, демократияны идеология дегенде биз айтышыбыз керек. Инсандардын көз карашында демократияга тиешелүү демократиянын кандай принциптери бар деп. Адамдын көз карашында, жүрүшүндө кандай. Ошон үчүн кээ бирлер айтып атпайбы, кыргыз илгертеден демократ болуп келген депчи. Шайлоо системасында улууну кичүүнү сыйлоодо жана башкалары демократ болуп келген деп атат. Эми маселе, эгерде сиз сурасаңыз, ушул эки көз караштын кайсысына кошуласыз деп. Идеология болгон дегенге кошуласызбы? Же биз идеологияны иштеп чыгышыбыз керек дегенге кошуласызбы деп. Мен экөөнө тең кошулам. Демократиялык идеология саясат катары, идеология катары өзүн актаган жок деп койсок да болот. Бирок биз демократияны башкача пайдаланышыбыз керек эле. Анан экинчи улуттук идеология эмес, мамлекеттик идеология иштеп чыгыш керек. Мамлекеттик идеология дегенибизде ал барлык улуттун кызыкчылыгын, баалуулуктарын колдойт жана коргойт. Ошон үчүн мен мамлекеттик идеологиянын болушуна макулмун. Мамлекеттик идеология бүгүн экономикада бар. Капитализмдин принциптерин, постулаттарын таркатууда. Экономический идеология турат, капитализм идеологиясы. Экинчи, бизде мына өзүбүздүн баалуулуктарыбызды сактап калыш үчүн мыйзам аркылуу, жарыя аркылуу бекитилген жана көрсөтүлгөн идеологияны иштеп чыгышыбыз керек. Американский идеология. Америка — это мы. Америкага барган киши бизбиз деп калат. Эмне үчүн биз кыргызбыз деп өзүбүздүн идеологиябызды, тилибизди тарката албайбыз. Өзүбүз үчүн. Башкаларды кирбейм десе зордуктабаш керек. Күчкө салбаш керек. Бирок алар эртеби кечпи биздин идеологияга келет. Анан тил жөнүндө айттым. Тил бүгүн идеология боло алабы деген суроо. Тилди баш жагынан эле биздин үлкөндөр саясатка айлантып койгон. Бүгүн биз тилди идеология кылсак да болот. Бирок тилдин негизи, көрөңгөсү башка жакта жатат. Ошону гана ишке ашырганда биз өзүбүздүн тилибизди сактап, башка элдерге бере алабыз. Анан тил менен аң сезим байланышкан деген бар. Тил менен психология байланышкан деген бар илимде. Тил менен мышление байланышкан деген бар. Булардын баарын тең жакшылап отуруп, үйрөнүп, окуп чыгыш керек. Ушул идеология өңүтүү жөнүндө сөз болгондо, мисалы үчүн мынау президент Садыр Жапаров кээде мындай мечитте отурганын, катар сапта мусулмандардын катарында отурганын көрүп калабыз. Камчыбек Ташиевдин мечиттен чыгып келатканын, намазда отурганын көрүп калабыз. Кайсы бир коомдук ишмерлердин, саясатчылардын бир айылга, регионго мечит салып атканын, элден бата алып атканын көрүп калабыз. Же болбосо ошол эле кайсы бир көрүнүктүү саясатчы, кече жакында эле Инстаграмда, соц тармакта Өмүрбек Текебаев
Анжеликанын жоолук салынганы бул жакшы нерсе, ошону көрүп түздөнүп атат деген сыяктуу нерсени айтты. Мунун баары идеологиянын таасириби бизге? Ушуну баарын карап туруп биз чындап эле арапташып баратабызбы деп, муну дагы арапташуу катары көрөбүзбү же буну кандай түшүнсөк болот? Мындай да, Камчыбек Ташиевдин, Садыр Жапаровдордун жана башка көрүнүктүү инсандардын айт намазда же болбосо башка намаз мезгилинде барып ошол жерде окуп калган, мындай түшүнүш керек. Өткөндө Акималиев жазды, академик Акималиев айтып атат, ушулардын ушундай жерге барганы кандай болсун депчи. Жазып атат, это же первое лицо депчи. Эмнеге тиги айт намазга тиги барбайт? Эмнеге тиги айт намазга барбайт? Эмнеге Мирзиёев барбайт депчи. Бул проблеманы мынауга алып келип такаш керек. Светтик. Өз эркке Светтик. Кааласа барат. Каалабаса кыргыз айтып койгон. Каалаган жериңде, каалаган кыблаңга карап алып, намаз окуй бер деп. Бул светтиктин бир көрүнүшү. Анан андай, мындай депчи. Бирок дин проблемасы, диндеги кайрымдуулук проблемасы күн сайын жүргүзүш керек. Күн сайын. Жана сиз айтып аткан мечит проблемасы, мектептерге жардам берүү, жакырларга жардам берүүнү кандайдыр бир шайлоонун асты келе жатканда, кандайдыр бир саясий буря келе жатканда аны алып чыгып өзлөрүнө электорат алып добуш алууга аракет кылбаш керек. Мен инсан болсом, мен мындай кылбайм. Мен колуман келишинче мен күн сайын жардам берем. Мен айылыма деле жардам берип келдим. Колуман келишинче. Кой, тиги жакындап келатат, бул жакындап келатат, тиги катыш керек, буга жашыш керек деген. Бул исламдын негизги принциптерине, постулаттарына туура келбейт. Экинчи жагынан, саясий процесстерде дин алымдары, муфтият жана башкалар кийлигишпеш керек. Саясат менен дин экөө эки башка. Философия менен дин бир болсо, саясат менен дин экөө эки башка. Экөө бири-бирине келише албайт. Философия менен дин кандайдыр бир деңгээлде экөө бири-бирине келишип, бири-бирине окшош болуп, же бири-бирине жол таап берип калышы мүмкүн. Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Токмокто мына Ислам академиясы ачылды. Ошонун негизи түзүлдү эми. Эми бул жактан дагы бир нерсени эске алсак, мазхабтардын көп түрдүүлүгүн эске алганда, исламда ар кайсы бир агымдардын кээ бир карама каршылыгын эске алганда, мына ушул академия мусулмандарга тең орток бир илимий агартуучулук ордо болуп бере алабызбы оюңузча? Мен айтып коеюн, анын ректору, Ислам академиясынын ректору менин окуучум. Так. Анын проректору мен тарбиялаган балдар. Начальник учебничасы мен окуткан балдар. Аспирантура, докторантура, магистратураны окуган башчысы мен окуткан, мен тарбиялаган. Ушу Улуттук илимдер академиясынын дин жана дин таануу жана дин философиясында иштеген балдар. Анын ректору менин зам директорум болуп иштеген, Эрмамат Эргешев деген. Булар өтө илимдүү балдар. Өтө маданияттуу балдар. Өтө көп билген балдар. Адам канчалык болсо, адам канчалык гений болсо, көп нерсеге өзүн көргөзбөйт. Ушу балдар өзлөрүн мен билем деп, мен мындаймын деп бир жерден дагы үнүн чыгарган жок. Бүт докторлор
Анан кийинки маселе. Актай алабы, актай албайбы? Кандай агымдар а жерде сабак берет, сабак бербейт деген. Мен ачык эле айтайын. Бул академиянын ачылышын мен колдойм. Бул академиянын максаты башка. Өзүңүз айткандай, диний агартуучулук биринчиден. Экинчиден, мамлекеттин дипломун алган диний адисти даярлап чыгуу. Ушул экөөнү аткарса, мен өзүм дагы колуман келишинче жардам берем. 28-inde мен барам. Ошол жерде жетекчилер менен, окуучулар менен жолугуп, мусулманча айтканда зиярат кылып, өзүмдүн билгенимди андай болушту, мындай болушту окуу процессин жүргүзүү боюнча маселелерге жардам берем мен. Ол медалдын башка жагы. Маселе актай алабы. Президент Садыр Жапаров жакшы сүйлөдү. Эгерде ректор түшүнсө, ошо Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөзүндө Ислам академиясына жараша, ислам алымдарына жараша адистерди даярлоо боюнча жакшы ошол жерде милдеттерди аткарды. Ошол милдеттердин үстүнөн издеш керек. Анан өзүбүзгө ислам алымдарын даярлашыбыз керек. Советтер Союзу ыдырагандан кийин, мына 2000-жылдардан кийин деле мындай сөз болгон. Мунун алган билими каяктан экен? Бул эмнени бүтүптүр? Бул эмнеге окуптур? Кээ бирөөсү айткан, бул тиги немеде Мекке Мединеден кичкейле бир нерсени бүтүп келген. Тиги ал дааватчы тиякта жүргөн. Билими жок, дааватта жүрүп келген. Тиги болсо тиги Туркияда минтип эле жүргөн киши болгон деген сөздөн кутулуш үчүн өзүбүздүн алымдарды билишибиз керек. Өзүбүздүн алымдарды тарбиялап чыгышыбыз керек. Күмөн санабашыбыз керек. Убагында мезгилдер болгонда кандай депчи. Ошондон биз арылып, татынакай илимдин барлык формасын билген, диндин барлык формасын билген өзүбүздүн Кыргызстанга керек алымдарыбызды окуп, окутуп, өстүрүп, элдин арасына жүзүбүз жарык чыгарып беришибиз керек. Эмне үчүн биздин өзүбүздүн балдарды өзүбүздө мүмкүнчүлүк турса, тияк алып барып окутушубуз керек. Түркияга жөнөтүшүбүз керек. Булардын ордун мен танбайм. Ислам алымдарын, ислам маданиятын таркатуудагы Сауд Арабиясынын тияк бияктарын ордун танбайм. Мезгил келди өзүбүзгө өзүбүз отчет берүүгө. Светтик делинген Кыргызстанда жогорку жетекчиликтин катышуусунда Ислам академиясы ачылды. Ошол светтик деген өңүт менен карасак, демек Ислам академиясы ачылса, христиан академиясы дагы ачылыш керекпи? Буддизм академиясы деле ачылса болобу? Иудаизм академиясы ачылса болобу? Же болбосо дагы индуизм академиясы ачылса болобу ошондо светтик өлкөдө? Бул мындай. Бул мамлекеттик деңгээлдеги мыйзамдашылган академия. Мен билем, бизде Бишкекте ар кайсы жерде үйлөр бар. Баптисттердин үйү бар, католиктердин үйү бар, протестанттардын үйү бар, православдардын үйү бар, жана башкалардын үйү бар. Мыйзамдан чыгып
алар өзлөрүнүн окууларын, өзлөрүнүн адептерин жана башкаларын таркатып атат. Эгерде биз православие академиясын ачабыз десе, ача берсин. Россияда ислам академиясы турат, Москванын өзүндө. Так, православдардын академиясы турат. Чоң-чоң шаарларында бар. Казанда мен окугам. Казанда ислам академиясы турат, и православиясы турат. Эгерде православияда көп болсо, ача берүүгө светтик деген сөз мүмкүнчүлүк берет. Маселе, ошол ачылган академиялар мыйзамдашылсын. Азыр биздин кыргыз балдар, кыргыз кыздар ошолордо жүрөт. Ошолордо жүрөт, үйлөрүнө барып. Баптист болуп жүрөт, протестант болуп жүрөт, католик болуп жүрөт. Андан көрөк мыйзамдашып коп койсун. Көрөлү. Канча кыргыздын баласы, кызы Ислам академиясына барат. Ислам академиясына барат. Канча кыргыздын баласы, кызы баптист болуп кетти, католик болуп кетти, протестант болуп кетти. Ошону көргөнүбүз жакшы. Ошон үчүн бу немени четке какпаш керек. Мен мисал үчүн мына теология факультеттерин жана сиз айтпадыңызбы? Даватчылык спасать кылдыбы депчи. Куткарып калдыбы деп. Мен дагы айтам, кандайдыр бир деңгээлде жаман жактан азгырып жакшы жолго салгандар болду. Бирок Кыргызстандын элин аспы көппү түрктөр ачкан теология факультеттер, мыйзамдашып иштеп аткан медреселер кыргыз элин, өзүп келе жаткан кыргыз улутун сактап калды. Өлкө жетекчилигинин мына Садыр Жапаров жөнүндө жакшы пикириңизди айттыңыз. Мен ошол ислам академиясын ачып аткан негизинен түпкүлүгүндө колдойм дедиңиз. Ошол президент Садыр Жапаровдун ислам баалуулуктарын колдоп жатканы жакшы. Бирок ошол эле учурда баягы исламга, мисалы үчүн, өтө деле мындай исламга каршы келген ошол казино маселесиндеги анын принциптерин, көз караштарына кандай сиздин бааңыз? Мындай карама каршылык жокпу бу жерде? Мен көз карашым тескери. Карама каршы. Исламдын принциптерин таркатып атып, бирок адамдын адеп ахлагын талкалай турган бир нерсени коомго алып келип мыйзамдаштырып, ушундан момунча миллиард алабыз деген бул моралдын чегинен чыгып кеткендик болуп эсептелет. Морал болуш керек. Ал казино адамды каяка түртөт. Компьютерлик оюндар жаш балдарды каяка түртүп атат. Мен айтып атпаймынбы? Адамдын, дин деген адамдын жүрүш турушунун, акыл оюнун гана чегинде. Андан чыгып кеткенден кийин ал динди айтып койсок болот. Өзүнүн формасын өзгөртүп. Ошон үчүн мына коомго келип аткан жаман нерселерди мен Садыр Жапаровдун билдирүүсүндө окугамын. Эми эгер биз кыргыз болгубуз келсе, эгер биз сактагыбыз келсе, жаман нерселерни коомго алып келүүдөн этиеттеп болуш керек. Эми бул казинону бир жерге алып барып койсун. Эл баспаган, жаштар барбаган ошол жерге жанагы батыштагы Америкада жүрбөй, самолет менен учуп барып турган ичине кирип кеткен. Ошон жерге алып барып башкаларын да куруп берсе, бияка келбесе жакшы болот эле да. Ошол эле өлкө жетекчилигинин, бийликтин, тиешелүү адамдардын мынау дават маселесине бир мындай бир түзөтүүлөрдү дейбизби, же бир чектөөлөрдү дейбизби, оңдоп түзөөлөрдү киргизген кадамдарына кандай көз караштасыз? Эми тескери көз караштамын. Себеби дегенде биз светтик деп койгонбуз. Биз ошонун чегинде. Эми мен светтикти башкача түшүндүрдүм. Алар башкача түшүндүрөт. Светтик деген ушул ошону конституцияга жаздыргандан кийин, момундай болгондон кийин
айтыш керек, түшүндүрүш керек. Светтик деген момундай. Силер саясатка кийлигишпегиле, улуттун тагдырына кийлигишпегиле, өзүңөрдүн ишиңерди жүргүзгүлө, андан ашып кеткен бул светтик норманы бузуу болуп эсептелет. Ошон үчүн токтоткула десе жакшы болмок. Демек ушу формасы бир аз эмерээк болуп калыптыр да, ыңгайсызыраак болуп калыптыр. Эми ишеним маселеси, мына кыргызды бүгүнкү күндө дагы ушул билинбегени менен ар кандай бир четтен келген бир жаман жуман нерселерден руханий ушул даават сактап турат дагы эле. Кыргызды ошол даават эле сактап атат деген ушундай түшүнүктөр бар, көп болбосо да бар. Ошол сиз айтыпсыз, кайсы бир маекте, кыргыз туусуна берген маектеби, кыргыз баалуулуктарын өсүп келаткан кыргыздын жаш муундарынын аң сезимин өзгөртүү аракети болуп атат деп. Кимдер өзгөртүп атыптыр сиздин оюңузча, баамыңызда? Кыяс бул чоң маселе. Биздин ойлом системабыз качан биз орустардын составына киргенден баштап эле өзгөргөн. Ошон үчүн орустар орус түзем мектебин ачып, ал жерден өзлөрүнө кадр даярлап, Абдрахманов жана башка дегендер сыяктуу ошол жерден орус мектебин бүтүп, кадр даярлап, анан кийин ошерек Абдрахмановго, тигилер буларга окшош адамдар өзүнүн национальный самосознание дегенин көргөзө баштагандан кийин атып жок кылган. Кээ бир айтып жүрбөйбү, саясий репрессиянын жеми деп. Эгерде булар Абдрахмановго окшогон, Айдарбековго окшогондор өзүнүн улуттук самосознаниясын көргөзбөсө, саясий процесс жүрмөк эмес. Бул бир жагы. Экинчи жагынан азыркы современный этап. Биз улуттук баалуулуктарды сактайбыз деп күрөшүп атабыз. Улуттук баалуулук биз үчүн бренд. Муну биз жок кылбашыбыз керек. Улуттук баалуулуктар канча миллион жылдан бери келаткан. Бирок биздин улуттук баалуулуктар жок болуп атат. Моюнга алыш керек. Диндин болбогон бир постулаттарына байланыштырып атат. Бүгүн бизде аң сезим проблемасы бузулган. Мисал келтирейин. Кыргызско-славянский университет деген бизге кандай аң сезим, кандай баалуулук таркатат. Кыргызско-куэйский университет дейт. Кыргыз куэйттик болуп калган. Кыргыз славян болуп калган. Кандай аң сезимди таркатат, кандай маданият таркатат. Кыргыз-американский университет дейт. Кыргыз-Америка университети которгондочу, которгондо дагы ат бергенде да мына ойлонуш керек да. Кыргыз-американцы эмес. Кыргыз-түрк дейт. Аталышын карап көрүлө, Кыргыз-түрк. Кыргызстан Турция университет деп койсо болбойт беле. Кыргыз-түрк деп. Мына ушул университетте кандай тилде берилет, кандай маданият таркалат, кандай баалуулуктар таркатат. Буларды бүткөндөн кийин кандайдыр бир саясий лидер булардын бүтүрүүчүлөрүн кандай максатта пайдаланат деген келечектеги суроолор бар. Турецкийди бүткөн, университетти бүткөн, өмүр бою түрктөр менен байланышып жүргөн бир мезгилде кадр айтат. Превыше всего Турция деп. Про турецкий келет. Американскийди бүткөн айтат. Америка. Германияны бүткөн айтат. Германия превыше всего. Же болбосо Кытайды бүткөн, тигини бүткөн айтат. Биз өзүбүздү ушунда сакташыбыз керек. Өзүбүздү сактап, өзүбүздүн баалуулуктарыбызды таркатууга
аракет кылышыбыз керек. Азыр биздин мамлекетте баалыктар үчүн күрөшүп атабыз. Мен күрөшүп атам баалыктар үчүн. Ошон үчүн жана уңгу жол дегенди жаздык. Уңгу жолду биз бүгүн киришибиз керек. Бу кагаз жүзүндө, кагаз бетинде калбаш керек. Кандай болсо да биз ишке ашырышыбыз керек. Сиз айтып атпайсызбы? Бирөө келет, бирөө кетет, башка идеологиялык немелер боло берет деп. Кайптын доорунан ушу доорго чейин көп нерселер кабыл алынган. Бирок бирөө дагы ишке ашкан эмес. Бир, экинчи эл колдогон эмес. Үчүнчү, эл кандай документ кабыл алынды? Ошол документтин максаты эмне? Түшүнгөн эмес. Ошон үчүн бүгүн биз күрөшөбүз. Баалыктарды сактайбыз. Таркатууга аракет кылабыз. Мен ошон үчүн кыргызмын, даярмын. Эми жыйынтыктоочу суроо уруксат этсеңиз. Эми кыргыз өзүбүздүн жолубузду, уңгу жолубузду табышыбыз керек деп атпайбызбы? Саясий жагынан алсак, саясий туруксуздук, бирөө кетсе бирөө келет, бирөөнүн айтканын экинчиси жокко чыгарат, мыйзамды каалагандай баягы буйланган төөдөй кылып ар жака жетелейт, саясий жагынан алсак. Муфтият жагынан алсак, дин башкармалыгы, анын ичиндеги интригаларды жакшы билем дедиңиз. ызычуу, ажылыкка байланыштуу, кызматтык бир этикаларга байланыштуу, эми ошондо ички эл билбеген ушул молдокелердин, алымдардын ички жактарын билесиз. Эми аны айтып кереги жок. Ал жагыбыз ошондой. Саясий жак тигиндей, исламий алымдардын, муфтияттын акыбалы тигиндей, өзүбүздөгү мындай диний чаржайттуулук, идеологиялык багытыбыз, тигил университет бар, бул университет бар, алар кийин кантип өсүп чыгышат, ал маселе да бар экен. Ошондо эми суроо. Кантип биз ошо кыргыз улутун мындай бир ошо динди да түшүнгөн, бүгүнкү замандын тилин да түшүнгөн, технологияны да түшүнгөн, ушундай бир мындай баланстуу бир ушундай бир идеологияны мындай сиңире алабыз дагы, жолго коебуз. Жакшы суроо. Жакшы суроо. Эң башкысы, сиздин оюңуз боюнча, мен түшүнгөнүм боюнча, уңгу жол кабыл алынды. Мезгил келет, алмашат. Ал ошо ойдон эле бир жөнөкөй эле документ катары калат дагы башка документтер кабыл алынат деп. Болуп келген. Бирок биз эл уңгу жолдун ички структурасын, мазмунун түшүнүп, келечектеги келе тургандардан талап кылганда гана өзүбүздүн бетибизди, жүзүбүздү сактап кала алабыз. Буга чейин бийликте преемство деген нерсе, кыргызчасы кандай экенин билбейм мен. Колдон мураскерлик. Буга чейин бийликте мурас деген болгон эмес. Мурастын эки түрү бар. Тягын өткөрүп берүү өзүнүн туугандарына, достору. Бирок чоң саясатта мурастуулук деген болгон эмес. Болгон эмес. Акаев качып кутулдубу? Саясатта кандай мурасты? Мен момуну кабыл алып койдум эле, момуну өркүндөт деп кеттиби? Жок. Кетти. Бакиев качтыбы? Качты. Атамбаев тигиндей болдубу? Тигиндей болду. Отунбаева тигиндей. Жээнбеков мындай болду. Саясатта бийликти өткөрүп берүү бир мурас. Атамбаев айтып атпайбы, мен досума өткөрүп берип атам, бул бийликти, как будто өзүнүн бийлигинен бетер. Жээнбектин астына туруп алып, депутаттардын элдин астында мына деп бриллианттарын мойнуна тагып. Андай эмес. Бийликке келген киши, мурунку киши кандай ички саясатты жүргүзсө, өзгөчө ички саясатты жүргүзсө, ошону мурас кылып алуу керек. Тышкы саясаттын вектору өзгөрө берет. Ар бир мамлекеттин бири-бирине кылган мамилесине жараша. Бирок ички саясатта өзгөрүү азыраак болуш керек. Ошо ички саясат барлык нерсени аныктай турган ички саясат. Кыргыз айтып коет.
орны жашырсаң өлім ашкере деп. Анысы кандай? Сен ички саясатыңды булгытсаң, жашырсаң, ал эртеби кечпи өлүгү алып келет. Ошон үчүн мен ойлойм. Азыр мындай жүрүп атат. Болот дагы шайлоолор. Бирок биз Кыргыз эли талап кылышыбыз керек. Курултай талап кылыш керек. Момундай болуш керек, морекиндер аткарып бергиле деп. А биздин курултайдын делегаттары жанагындай сөздөр сүйлөп, ал бул деп атат, ал динге эли. Туурабы? Курултайдагы адамдардын жүзү, сүйлөгөн сөзү, ою, жүрүм-туруму башкача болуп, ошо президентке айта тургандай, президенттен талап кыла тургандай кылыш керек. Ошондо биз өзүбүздүн уңгу жолубуздун аягына чыгабыз. Уңгу жолдо жазылган 3 эле нерсе. Көчөбүнүн Кыргыз кандай болгон? Бүгүн Кыргыз кандай? Эртең Кыргыз кандай болуш керек? Бүгүнкү менен эртеңкини мурункусын биз ыргытабыз. Бүгүнкү менен эртеңкинин бири-бирине болгон карым-катнашын изилдеп чыгып, анын методологиясын элге таркатып, момдай болдук десек, биз өзүбүздүн максатыбызга жеткен болобуз. Бу дүйнө туруксуз дүйнө. Бу өмүр өтөр өмүр. Кыргыз айтып койгон, дүйнөгө түркүк болгон эч ким жок деп. Эч кимибиз түркүк болбойбуз. Бирок өсүп келе жаткан муунга түркүк түзүп коюш керек. Аны орусча айтат, фундамент деп. Түркүк түзүп коюш керек. Ошол түркүк бекем болуш керек. Барлык жагынан бекем болуш керек. Анан ар кимдин жолун ээрчи бериш керек. Анда Акаев Швейцарияда кылган, Японияда кылган, башкасы да кылган. Андай болбош керек. Ар бир улуттун өзүнүн уңгу ушунча кылымдан бери келаткан жолу бар. Биз ошону менен кетишибиз керек. Эми дагы бир акыркы суроону сиз кызытып койдуңуз да. Ушул балким акыркы суроо. Мына мен Илимдер академиясынан ары бери өтөм. Сонун кылып зыңкытып коюптур. Ремонт сыртынан карасаң сонун болуп калыптыр да. Илимдер академиясы. Ал жерде Илимдер академиясы демек ал жерде илимпоздор бар. Күжүлдөп иштеп атышат. Илим жактап атат. Аспирантура жанагында аспирантурага илимий эмгектер жазылып атат. Ошол эле учурда мына саясатыбызга дагы саясий илимдерди мындай жактаган аспиранттар болуп атат. Анан эмне үчүн эле ошол илимдер биздин реалдуу жашоодо көрүнбөйт дейм да, мисалы үчүн. Ошо илимдерди колдонсо өлкө жетекчилиги тигинтип качмак эмес. Анткени саясатта мондай нерселерди эске алсаңар, ошондо жакшы болот, качпайсыңар, шыр кетет жолубуз деп. Анан бизде болсо саясий олкусолкулук, ошондо кандай бир баягы КТРди пайдалангандай, сотторду пайдалангандай, ГКМБны пайдалангандай, ушул Илимдер академиясы дагы ошол ар бир президенттин бир пайдаланган бир мындай кол жоолуктай бир ошондой мамилеби, бир илимге бир олуттуу мамиле жоктугунан ушундай болуп келет ау. Топ-туура. Илим деген бул эмгектенүүнүн өзгөчө бир формасы. Биринчиси илимдин болушу даярдалган адистен талап кылынат. Экинчиси илимдин өнүгүшү мамлекеттен талап кылынат. Мамлекет проектилерди бериш керек, гранттарды бериш керек. Мындай зарплата коюп, момундай коюп койгон ал болбойт. Проектти берсин, могу теманы момундай кылып туруп иштеп бересиң. Могу грантты, момча миллион ал иштеп бер. Бизде андай болгон эмес. Грант проектлердин баары тең эле через министерстволор кеткен. Академия науктун кээ бир эле институттары ошо проекти менен иштебесе, иштеген эмес. Бул бир жагы. Экинчи жагы Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер академиясында иштеп жаткан адамдардын асты канчада, арты
канчада? Бул бир. Канча пол эркек ургачы ошол жерде иштейт? Бул 2. Үчүнчүсү, кандай адисти бүтүп келген? Кандай даярдалган? 4. Акыркысы, ошолорго берип аткан акча. Зарплата, эмгек акы канча? Мындай да, биз капитализмде жашайбыз дейбиз. Капитализмде бир түшүнүк бар. 2 түшүнүк бар. Бирөө стоимость, нарк. Нарк. Экинчи прибавочный стоимость. Ушул жерде эмгектенип атышат. Жаманбы жакшыбы? Бирок биздин академияда, Улуттук илимдер академиясында сөгүп сага бербеш керек. Советтер Союзунун убагында ушул жерде ушундайлар чыккан. Айга барып конгон ушу академияда түзүлгөн. Биздин Кыргыз академиясында. Мындай да иш кылып атат. Бирок ошо кылынып аткан иштин наркы канча? Ошого кетип аткан акыл эстин наркы канча? Наука — это стоимость. Образование — это стоимость. Знание — стоимость. Эмне үчүн бизде компьютерщиктердин, программисттердин, айтишниктердин знаниясы как стоимость нарк катары бааланат, башкалардыкы бааланбайт. Ошон үчүн бул жерде илимди өнүктүрүш үчүн мынабу экономикалык категорияларды нарк менен труд дегендин айырмасын түшүндүрүп, ошо трудтун контекстинде нарк анан эмгек акы деген болуш керек да. Биз ага жете элекпиз. Кайсы убакта жетебиз билбейм. Чоң рахмат. Атайын убакыт бөлүп келип 2 сааттай маектештик. Бул эми дагы түгөнбөгөн дагы темалар бар. Сиз менен анын үстүнө улаан бир кызыта берет экенсиз, дагы суроону бергимди келтирипчи. Буюрса кийинчерээк дагы байланышаттырбыз. Атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге рахмат. Жашооңузда береке болсун, ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.